Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Окутуучу Кайкаева Үлпат Агайбековна, студент Стама Нуркан Магомеджановна, БКМК 0220 тайпасы. Кайтарым байланыш учурдагы манасчы Үмүт Дөөлөтов. Үмүт Дөөлөтов 2005-жылы Нарын облусунун Миңбулак айылында туулган. Үмүттүн манасчылык касиети анын ата-бабасынан берилгендиги. Улуу манасчы Тыныбек атанын таланты, касиети берилген. Үмүт Дөөлөтов 3 жашынан бери манас айтат. 3,5 жашында ал Нооруз майрамында эл алдына чыгып алгачкы жолу манас айткан. Кыргызстандагы эң кичине манасчы атка конгон. 4 жашында президент Роза Отунбаеванын алдына чыгып манас айтат. Андан кийин бир канча жолу саясатчылардын, академиктердин жана чет элдик коноктордун алдына чыгып манас айткан. 5 жашында Алмазбек Атамбаев менен биринчи Москвага барып, андан соң Астана казак президенти Нурсултан Назарбаевдин алдында манас айткан. Айрым илимпоздор аны 7 жашында кичинекей гений деп аташкан. Ал эми 9 жашында Кыргызстандын маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин тапшырылган. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мектеп окуучусу болгон. Экинчи көчмөндөр оюнда маданий массалык иш-чараларга активдүү катышкандыгы үчүн тарых жана маданият жылына кошкон салымы үчүн премьер-министр алкыш жарыялады. Эрнис Абдыжапаров тартып бүткөн Саякбай Каралаев тасмасында улуу манасчынын кичинекей кезинде жаш манасчы Үмүт Дөөлөтов аткарган. Учурда Үмүт Дөөлөтов ата-энеси менен биргеликте Ысык Көл облусуна караштуу Ысык Көл районунда Бактуу Долоноту айылында жашайт. Үмүт Дөөлөтов учурда 15 жашка толду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.